өзгөчө мисалы өпкөн рагын алып көрсөк, бир эле показатель дегендечи, бир эле көрүнүш. 95% оорулардан тамеки чеккендер да. 7 секундтун ичинде никотин дем менен канга кирип, сиңип, мээге барып калат экен. Түтүнүн курамында 7000ден ашык уу заттар кымтылат экен деп. Алар оор металлдардын көпчүлүгү организмден кайра чыгып кетпейт оңой мененчи деген. Алар көп жылдарга сакталып калып, көп ооруларды пайда кылат да. Тамеки чегүү бул норма эмес, социальный норма эмес, бул деген ооруга алып бара турган нерсе деп ошону биз баарыбыз түшүнсөк, Анан мен ойлойм, биздин кыргыз эли эрктүү адамдар, эрктүү калып калабыз депчи деген. Жок, тартпайбыз. Жок. эмне себептен? Нет. Жок. Жок, тамак чекпейм. Жок, тартпайм. Где-то 20 жыл болуп калды. Чекпейм тамеки. Где-то 10 жылдай болду дейм. Кичинекейде болгон болуш керек. Ой, мен 74-жылдан бери чегем. Да. Жок, чекпейм. Бүгүндөн баштап эле. Биринчи жолу чегишим, серьезно? Тамеки чегебиз. Ден соолукка зыян да биринчиден. Өзүбүздүн эле ден соолугубузга залалга келтирип, Для здоровья вредно. Я спортом занимаюсь, и для спорта, для легких это очень вредно. Өпкөгө зыян. Эми билбейм, тамеки зыяны көп да селена сыртына жазылып турбайбы? Жакпай калып тартпай калдым да. Көрүп калдым да ошо. Мен аракет кылып атам негизи ошо чыштаганда. ден соолукка байланыштуу чекпей калгам жөтөлгөндөн. Жөн эле чегем. Просто жагат. А мен ден соолукка зыян го. Чекким келбейт. Успокоительные. С 14-15. Стадный, не знаю, стадный интерес. Тамекини таштагандан кийин жакшы болуп калдык да бир аз. Баш ооруп калганда же бир нерсе болуп калганда эле чекпесем. Мына азыр ачатны 80-90% кырсаңыз бүт тамеки чегет. Таптаттуу көрдүк ортосунан болбойт да сенбейсиз. Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр, бүгүнкү подкастта ошол азыркы учурдагы тамеки жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Көбүнчө бизде тамеки чегесиңби десе ооба деп уялбай жооп беребиз. Чекпейм десе чекпейсиңби деп таң калабыз. Чындыгында тамеки ден соолукка канчалык зыян? Чын эле тамеки адамды акырындык менен өлүмгө алып келеби? Жана эмне үчүн тамекиге каршы күрөшүш үчүн бизде мыйзамдар кабыл алына баштады? Келиңиздер ушул жөнүндө сөз кылабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова, журналист жана дал ушул теманы алкагында сөз кылыш үчүн бүгүн биздин төрүбүздө конокторубуз бар. Эмесе конокторум менен тааныштырсам, Улуттук онкология гематология борборунун көкүрөк оорулар бөлүмүнүн бөлүм башчысы онкохирург Бейшимбаев Мукаш Итикулович, саламатсызбы? Саламат. Көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Кош келипсиз. Жана Мукаш Итикулович жалгыз эмес, агайыбыздын жанында ден соолукту чыңдоо жана маалымат борборунун врач-пульмонологу, медицина илиминин кандидаты Калиева Анара Жумабековна. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анара Жумабековна, жакшы жетип алдыңызбы? Рахмат, ден соолук. Сиздерге рахмат келип бергениңиз үчүн. Анда бизден ушул саламат клуб деп аталган жакшынакай клуб ден соолукту чыңдоо борборунун көрүүчүлөрү менен амандашып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Ушу жакшынакай бир подкаст түзүлүп келатат. Тамеки чындыгында эле эң терс таасир кылат организмга, кишиникине. Ошон үчүн ушу жакшынакай керектүү нерсени көтөрүп чыгып атасыңар. Ушул биздин эфирибиз жакшы өтөт деп, жакшы маанайда өтөт деп ишеничтемин. Рахмат. Чоң рахмат. Мен биринчиден ошо урматтуу айымдарыбыздын азыркы айтып аткан жакшы сөздөрүнө кошулам. Анан азыркы Айнура сөздү баштаганда эле бир жакшы нерсени айтып кетти да, ушул биздин коомдогу бир көрүнүштөр. Тамеки чексе уялбай эле чегем дейт, чеккендер же чекпегендерге биз таң калуумуз менен карайбыз депчи деген. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү берүүбүздү как раз ушул нерсенин көрүнүштүн туура эмес экенин өзгөчө белгилеп кете турган убакыт келген окшойт да. Ошон үчүн көңүлдү көбүрөөк буруңуздарды суранам көрүүчүлөрдөн. Баарыбыз аман эсен бололук. Чоң рахмат.
Эфир учурунда суроолор бар болсо ылдый жакка сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Анан биз кайрадан ушул эксперттер менен өз жаатындагы мыкты адистер менен байланышып суроолорго жооп алып беребиз. Жана эгерде каттала элек болсоңуз YouTube каналга сөзсүз катталып алыңыз. Эмесе ушул сөздү алгач эле бизде жакын арада Чынара Бердибаевна эжекебиз күрөшүп жүрүп, алышып жүрүп мыйзамга өзгөртүү киргизгенге аракет кылбадыбы ушул дал тамеки чегүү боюнча. Менин байкашымча дүкөндөрдө болгону тамеки сатылган жерлер жабылып калды. Анан 18 жаштасыңбы деп кээ бирөө сурайт, кээ бирөө сурабай эле сата берет, баягы жаш балдаргачы. Өзгөрүүлөр болдубу ушул жаатта, ден соолук жаатында, маркетология жаатында деги эле ушул кандай өзгөрүүлөр байкалды бизде? Өзгөрүүлөр бар. Анча көп болбосо деле айрым өзгөрүүлөр, жакшы жетишкендиктер бар. Биринчиден биздин медицина кызматкерлер баардык бейтаптан сурайт тамеки чегесизби деп, жана чексе медициналык карта киргизип, өзүнүн кеңешин берет. Биз медицина кызматтердин баарын үйрөтүп, ыкмалдарды машыктырып, ошол кандай тамекиден баш тартууга жолдору бар экенин үйрөтүп кеткенбиз. Ошонун баары ишке акырындап ашылып келатат. Ошондо мурун деле ошо окшош жумуштар болгон, бирок азыркы убакытта көбүрөөк басым кылып, акцент кылып, ошо жакшы иштер өткөзүлүп келатат. Ал биринчиден. Экинчиден, коомдук жерлерде тамекинин чегип жүргөн кишилердин саны азайып келатат. Байкалып калды кадимки. Ошол офис, кафе, автобус, айылдама, парктарда азайып келатат. Үчүнчүдөн сиз айтып кеттиңиз, ошо көзөмөл да көбөйүп келатат. 18 жашка чыга элек балдарга жана жарнаманы берүүгө тыюу салынган. Биздин мыйзамда ошол көзөмөл биздин ички иштер министрлиги жакшы өткөзүп келатат. Андан сырткары стационардык дүкөндөрдө эле сатканга, жанагы тамекинин түрлөрүн сатканга уруксат берилген. Көчкү сатуу, баягы стөлдөрдү алып келип эле саткан кишилерге тыюу салынган да. Мурун ушул закон мыйзам чыга элек убагында школдордун жанында стөлдөрдү алып келип алып тамекилерди саткандарын өзүм да көргөм. Ал кишилер менен да сүйлөшкөм, директорлор менен да сүйлөшүп. Мурунку закондо деле ушундай тиркеме бар болчу, бирок жакшы ишке ашырылчу эмес да. Азыркы убакытта Кудайга шүгүр жакшы иштер өткөрүлүп келатат. Анан эң негизгиси менин оюмча баардык министерстволор, ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, мамлекеттик органдар, бажы, салык кызматтар баарыбыз бириктешип иштеп алып келатабыз да ишти. Комплекстүү түрдө. Ошол эң негизги биздин жетишкендигибиз деп эсептейм. Чоң рахмат. Эмне себептен мен ошол Мукаш Итикулович сизди көргүм келди бул жерде? Мунун да бир себеби бар. Онкохирург катары азыркы учурда онкологиялык оорулар жыл санап өсүп эле эмес, көбөйүп да бара жатпайбы? Анан кээде адамдарга көздү ач деген сыяктуу мындай коркутуш дагы керек го, Анан жалпысынан онкология жаатында ушул улуттук борбордо оорулардын саны өсүп атабы, көбөйүп атабы? Быйылкы жылга карата кандай бизде өзгөрүүлөр бар? Сөз туура айтып атасыз. Жылдан жылга онкология оорусу көбөйгөндөн көбөйүп келатат. Бул жалгыз эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзүндө болуп келаткан көрүнүш. Бирок азыркы коллегам айтып аткандай, жанагы тамекиге каршы закондордун ар кайсы өлкөлөрдө кириши, ошолордун мындайча айтканда таасири менен мындан да катуу дүркүрөп өзүү мүмкүнчүлүгүн кичине болсо да азайтып атабыз да. Бул ошо чоң жетишкендик деп эсептесек болот. Себеби дегенде ар бир адамдын өмүрү бул баасы чексиз байлык деп эсептесек болот. Анан ушул жыл сайын мисалы кичинекей Кыргызстанда бир 6,5 миңге чейин жетип калды ушул оорулардын катталышы жыл сайын. Ошонун өзгөчө мисалы өпкөн рагын алып көрсөк, бир эле показатель дегендечи, бир эле көрүнүш.
95% орлардан тамеки чеккендер да. И ошолордун көпчүлүгү 10 жылдан ашык уже тамеки чеккен стажы мындайча айтканда бар адамдар дегендейчи. Бул биринчиден уже бул такталган нерсе. Андан башка ошол эле убакта ушу тамекиге каршы болгон күрөш натыйжалуу болгон өлкөлөрдүн кээ бирлерин айтып кетсек болот. Мисалы Англияда мен көп кайтарам ушул нерсени. 2000 жылдардын 90 жылдардын орто ченинде эсептеп көрсө мындай взрослый население деп коет эмеспиз. Ошолордун арасында Англияда тамеки чеккендердин саны 75% түшчү да. Анан өзүңүздөр билесиздер, 90-жылдардын этегинде, 2000-жылдардын башында Англияда катуу закондорго өзгөртүүлөр киргизилип, ушундай карательный закондор кирди да. Ошондо мыйзамдар кирип, ошондо рестораторлар, жана пабтардын ээлери, тамеки чеккендер ушундай көп митингге чыгып, пикетке чыгып, аябай каршылык болду. Ал тамеки өндүргөндөр эле эмес. Бизнес өз жүрбөй калат, мен көнүп калгам, мен ден соолугумдун кимдин тиешеси бар мен ден соолугума дегендей маселелерди көтөрүп каршы болгондор болгон. Ошого карабай өкмөт ушул законго киргизилген өзгөрүүлөрдү ошо тамекини тыюу салуу, чектөө маселесин катуу койду эле. Мына азыркы 20-жылга эсептегенде ошол тамеки чеккендердин саны Англияда 35%ке түшүп калыптыр. 75%тен 35%ке почти 20 жылдын ичинде түштү да. Алар айтып атат, бир 2030, может 35-жылдарга чейин Англия тамеки чекпеген өлкө болот депчи. Демек, жакшылап законго өзгөрүүлөрдү киргизип коюп эле тим койбой, ошонун аткаруу рычагтарын так белгилеп, жөн эле эскертүү жолу менен эмес, ошону мындайча айтканда аткарууда катуу көзөмөлү жок, ошолорду жанагы жазалоо. Адамдын психологиясы ушундай экен да, штраф төлөбөсө эч кимдин оюна да келбейт дегендейчи. Ошентсе биздин Кыргызстанда эле бат эле жетишкендик алып келсек болот. Дагы могорки бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алкагында биз да ошого катышканбыз. Кыргызстандагы изилдөөлөр жүргүзгөндө белгилүү болду. Ар бир 10 жылда өпкөн ырагы мисалы деген жалпысы да көтөрүлөт. Ошонун ичинен өпкөн ырагы 14%тен 42%ке чейин көтөрүлөт экен. Ар бир 10 жылдыкта. Ар бир 10 жылдыкта. Себеби ошонун көпчүлүгү именно ошо тамеки чеккендердин эсебинен болот экен да. Именно ошол өнүгүп келаткан өлкөлөрдө. Биздин Кыргызстанда өнүгүп келаткан өлкөлөргө киребиз да. Биз өнүккөн өлкөлөргө жетилелде умтулуп атабыз, бирок пока биз ошол өнүгүп келаткан өлкөлөргө киребиз да. Ошол жерлерде как раз жаштардын арасында, кыздардын арасында тамеки чеккендердин саны көп болгондугунан жанагындай оорулар күчөйт экен да. Мына жакында эле ушул апрелдин 25-инен 27-сине чейин Тажикстанда Евразияльский өлкөлөрдүн ичинде биздин профессионалдык адистик ассоциациябыз бар да, онкологдордун. Ошол съезде дагы ушул маселе каралды да. Чоң рахмат. Ушул көбүнчө торакальный хирург деп бул жаатта көкүрөк, өпкө жаатында кимдер көбүрөөк ооруйт? Рак оорусуна кездешкендер. Жана айтып кеттим го. Эркектер, аялдар. Конечно, эркектердин арасында рак оорусуна ооругандар көп. Ошол жалпы эле рак оорусуна ооругандардын арасында эркектер көпчүлүктү түзөт. Бирок кээ бир оорулар бар, мисалы ушул женский органдар деп коет эмеспиз, ошол жагынан алып келгенде азыр мисалы бир акыркы 15-20 жылдын ичиндеги статистиканы карап көрсөк, бүт дүйнө жүзү боюнча дагы көпчүлүк өлкөлөрдө дагы биринчи орунда мурда ашказандын жалпы, андан кийин өпкө, анан ушинтип кетчү да. Женский жактардан мисалы 4-5 орундарды ээлечи. Женский жактардан мисалы эмчек оорусу, башка оорулар дегендей. Акыркы жылдардын статистикасы боюнча караганда
биринчи орунга көп өлкөлөрдө ошол эмчек оорусу, рак оорусу чыга баштады. Андан кийин экинчи орунга деген, үчүнчү орунга өпкө, анан кийин ашказан, ушундай өзгөрүүлөр болду да. Анан кээ бирлер ойлошу мүмкүн, көп ооругандарга эми түздөн түз тамекинин түтүнү контакт болбогондон кандай тиешеси бар? Ошондой эмес. Тамекинин зыяндыгы чачтан баштап тырмакка чейин таасир берет. В том числе и аял заттарына дагы. Анан өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн арасында ушул жанагы түгүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөсү боюнча рост деп коебуз, ушул рак оорусунун көбөйүшү именно ушул жаштардын эсебинен болот экен да, и аял заттын эсебинен, кыздардын эсебинен болот экен да. Себеби ошол кичинекейинен баштап аралашып, ал жөнүндө азыр менин коллегам боло мындай кеңирээк айтып берет го. Ошолор жаш кезинен, кичинекей кезинен баштап тамеки үйрөнүп, аны мода катары көрүп, бир кызыктуу катары көрүп, информациянын жоктугунан пайдаланып деген алардын саны өтө көп болот экен дагы. Анан ошол 25-30-40 келгенде алардын ошол таасири жетиштүү болуп, чтобы рак оорусунун пайда болушуна. Анан ошолордун эсебинен жалпы рак оорусу ошонун ичинде өпкөнүкү дагы, башка оорулардыкы дагы, органдардыкы дагы көбөйөт экен да. Чоң рахмат. Тамеки дегенде көпчүлүк өмүр бою эле чегип жүрөм, эч нерсе болгон эмесмин, же чегип жүргөн апам же атам деген сыяктуу мисалдарды айтат го. Эмнеси менен коркунучтуу? Эмне себептен биз тамекини зыян деп айтабыз? Балким Анара Жумабековна. Азыркы убакытта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму изилдөө жүргүзүп, тамекинин жана тамекинин түтүнүн курамында 7000ден ашык уу заттар кымтылат экен деп далилденген да. Ошолардын ичинде өзгөчө оордуу бул никотин. Никотин бул адамдын нерв системасын бузуучу нейротоксин, уу зат. Никотинден сырткары мочевина, аммиак, нитрозамин, бензопирол, толуол, стеарин кислоталары, анан кийин формальдегид, хлор, мышьяк, акролин, ишилип көп баягы эң уу заттар кымтылат экен. Алардын ошол тамекиге кирип калганы өндүрүштөр жанакы тамеки бат эле гезитке баракка окшоп күйүп кетпей, акырындан күйүп мындай орусча айтканда тлеет дейт го, ошондо акырындан түтөш үчүн ошо киргизилет да, биринчиден. Экинчиден, никотин бул уу зат, жанакы никотинден көз карандуулукка алып бара турган зат. Ошол никотин бат эле организмге кирип кетсе, ошондо зависимость, көз карандуулук батыраак пайда болот. Анан кийин никотин киргенде жанагы мээге негизи эле бир сигаретти тартып баштаганда 7 секунддун ичинде никотин дем менен канга кирип, сиңип, мээге барып калат экен. 7 секунд. 7 секунд. Ошондо жанагы никотин серотонин, эндорфин, адреналин, норадреналин деген башка нейромедиаторы деп айтабыз медицина сөзү менен, ошолорду чыгарып, азыркы убакытта баары эле билишет го, серотонин, эндорфин жагымдуу сезимге алып келет деген. Ошолор канга чыгып, чындыгында эле мындай бир комфортное состояние, мындай жагымдуу сезим пайда болот да. Ошол канча батыраак келсе, ошончо киши батыраак көз карандуулукка кирип калат экен да. Ошолор жакшы никотин сиңсин деген себеп менен жанакы уу заттар, көп уу заттар тамекинин составына кирип кымтылып калат экен. Кээ уу заттар тамекинин өзүнүн өсүмдүк менен келсе, кээ бир уу заттар тамекини чеккенде түтүн пайда болот да. Ошол чеккенде, күйүп атканда жаңы химикалык заттар пайда болот экен. Алардын ичинде истүү газ. Истүү газ бул эң чоң уу зат.
ошол истүү газ организмде 60-70% чыгып кеткенде кислород жетпей калат да, ошондо ууланып өлүп калышы мүмкүн. Ошол истүү газ организмге кислородду жеткисиздик кылат да. Ошондо баарын мындай топтошуп келгенде ошол уу заттардын баары биринчиден кан тамырларды жабыркатат экен. Андан сырткары ар бир клетканы сезгентип, медициналык сөз менен воспаление дейт, неинфекционное воспаление. Ошондой сезгенүүнү пайда кылып, ар бир клетканы, ар бир органды жабыркатат экен. Ошондо баягы болгон өзгөрүлүштөр киши бир эле эки чеккенде көрүнбөйт да, сезилбейт. Ошол акырындап бир гана бир ай, 2 ай, 1 жыл, 10 жыл, кээ бир кишилер 10-15 жылдан кийин барып, бирок 100% кандай бир ооруга алып барат. Онкологиялык рак оорусу болобу, же кан тамырлар оорусу болобу, сахарный диабет, иммунитет түшкөндүктөн туберкулез, инфекционный деле оорулар пайда болушу мүмкүн да. Иши кылып кишиде кандай бир кандай деп каштикулач жардам берип койсоңуз. Бул мындай нерсе да, эси азыркы баягы бир мода болот ба, жалпак тил менен айткандачы. Слабая цепочка болсо. Ошол жанагыл тамекинин заттарынын ичиндеги заттар көп деп айтып атпайлы деген. Ошо кошумча кылып айтып көсөк, жанагы оор металлдар деп коебуз. Алар оор металлдардын көпчүлүгү организмден кайра чыгып кетпейт оңой мененчи деген. Алар көп жылдарга сакталып калып, көп ооруларды пайда кылат да. Анан ошол жана никотин ар бир клетканын бири-бири менен байланышы бар да. Кыргызча айткандачы деген. Ошол байланышка таасир берип, ошон үчүн жанагы привыкание, орусча айтканда, кыргызча айтканда көз каранды кылып, көнүмүш адатка айландырыпчы деген. Анан ошол нерсенин ар бир клеткага тиешелүү да. Ар бир клетканын ортосунда бири-бири менен байланыштуу деген. Ошон үчүн бул уже организм уже требовать ете баштайт да, сурана баштайт. Дагы никотин деп, Дагы керек. Ошол байланышка обязательно аралашып, катышып калат да. Анан ошон үчүн бул тамекини ташташ өзү көпчүлүк адамдарга чоң проблема болуп атпайбы? Мисалы, ичкиликти оңой эле таштап коет көпчүлүк адамчы, а тамекини ташташы кыйын болуп атат, потому что алардын механизми жана привыкание, көнүмүш адатка айланышы кичине башкачараак болуп атат, кичине эмес, такыр эле башкачараак болуп. Анан ошон үчүн бул жерде эрк маселеси аябай чоң ролду ойнойт биринчиден. Лучше всего ошону баштабай эле тамекини тартпай койгон оң да. Но аны түшүндүрүш үчүн кичинекейинен башташ керек балдардын. Кичинекей, бешиктен бели чыга элек кезден башташ керек да. Мисалы, бул тамекини, мисалы, кайсы бир жылдары ооруларга каршы дарыгерлер жазып беришкен да, бул илгеричи тарыхын карап өтсөм. Азыркы күндө болсо анын курамында, мисалы, сиз айтып атпайсызбы, Анар Жумабековна, 7000ден ашык түр уу бар депчи. Анан мен угуп атып ойлонуп атам да, уу бар экенин баарыбыз билебиз, муну ВОЗ билет, бирок эмне үчүн бул дагы деле сатыкта бар да? Бул чоң политика, чоң өзүнчө экономикалык жактан, фискальный жактан чоң вложение болот, ошондуктан буга каршылык берүү абдан кыйын. Дүйнөлүк деңгээлде. Анан Кыргызстанда эмес, бүткүл эле башка мамлекеттерде деле ошондой көйгөйлөр бар. Ошондуктан азыркы убакытта медицина кызматкерлер, жана орусча айтканда спрос деп атпайбызбы, ошону азайтыш керек болуп атат. Сиз туура айтып кеттиңиз, Каштикулович туура айтып кетти, ошо кичинекейинен маалыматты берип, ошол уу заттардын баары организмди уулантып, кандайдыр бир ооруга алып келет да, 100% 10 жылда, 25 жылда болуп, бир кандай бир ооруга алып келет, албетте түрдө. Ошону биздин балдарыбыз, жарандарыбыз баары түшүнүп, өзүнүн ой сезимин ойготуп,
түшүнүгүн өзгөртүш керек да. Ошондой түшүнүгү өзгөргөндө жанакы тамеки чегүү бул норма эмес, социальный норма эмес, бул деген ооруга алып бара турган нерсе деп ошону биз баарыбыз түшүнсөк, бирөө тамеки чегип турса, бул эмне кылып атат, эмнеге өзүн өзү өлтүрүп атат деген түшүнүккө келсек, ошондо эрк пайда болот, ошондо спрос да азаят. Мисалы кээ бир аталар айтышы мүмкүн да, үйдө мен эле чегем, эч нерсе эмес, балдарым чекпейт, зато мен аларга баягы чегиштен жол бербейм, катуу көзөмөлдөйм, мен болсо эми көнүп калгам да депчи. Мындай учурда жана пассивдүү чегүүчүлөрдүн организминде кандай өзгөрүүлөр болот? Ушундай эле зыянын тийгизеби? Туура айтасыз. Вот жанагы балдардын көнүп кетишине ушул дагы себеп болот да, кичинекей балдар. Себеби дегенде атасы чексе, мисалы, үйүндө отуруп алып, квартирасында отуруп алып, эми балдар чеккен жок да дейт да. А на самом деле чеккен адамга ушул түтүндүн, тамекинин түтүнүн, жанагы 7000ден ашык затты камтыган тамекинин түтүнүн 20% тиет да. Калган 80% ошол айланасында отурган үй бүлөнүн мүчөлөрүнө тиет да. Бул бир. Эмне үчүн биз медиктер жана законго өзгөрүү киргизгенде коомдук жайлардын өзгөчө жана жабык коомдук жайлардын баардыгында чекпеш керек деген инициативаны көтөрүп атабыз. Себеби дегенде ошол бирөө чегип отурса, жанында ошол менен отурган, алар менен отурбай башка эле отурган же болбосо ошол помещениеде отурган адамдардын баары чеккенден, чегип аткан кишиден 4 эсе ашык зыян алып атпайбы? Ошонун баарын эске алып атабыз да. Анан ошон үчүн мисалы бир 20-30 жыл мурун, мисалы, эки жака учкандардын баары байкачы, автовокзал болобу, аэропорттордо болобу, даже самолеттин ичинен чеккен уруксат берчү. Азыр бир дагы компания жок, мисалы деген дүйнө жүзүндө, что самолеттин ичинде чеккен уруксат бергенчи дегенде. То есть дүйнө жүзү түшүнүп келатат. Мен ойлойм, ишенем, что биздин Кыргызстанда ошого ишеничке акыры жетебиз да. Анан жанагыл сиз бир суроо бербедиңизби? Мисалы, тамекинин ушунча зыян экенин билип туруп, эмне үчүн ушундай нерсеге өндүрүүгө, аны сатууга уруксат берилип атат депчи деген. Анан экономисттер бизде айтат деген, мындан көп пайда түшүп атат. Да, бир топ адамдар ошону өстүрүп, сатып, оокатын кылып атат. Бирок зыяны андан көп. Мен биздин Минэконом развитиянын специалисттерине суроо бердим да. Ушул тамекини Кыргызстанда реализовать эткенден эми биз азыр өндүрбөй калдык да. Анча-мынча жерде өндүрөт. Ошол өндүргөнү, жасаганы, сатканынан Кыргызстандын бюджетине канча процент пайда түшөт деген суроону бир нече жыл мурун суроо берсем, ошондо мага так жооп беришти. 0,67% түшөт экен да. Ошол тамекини өндүргөндөн, саткандан да. А эми ушунун зыянынан жалгыз эле ушул рагорларына канча биз зарптайбыз? Биздин жарандар, өкмөт зарптайт жалпы эсеби менен алып келгенде, ошол онкологиялык оорулардын диагноздоого, ошолорду дарылаганга, ушундай зарптала турган жыл сайын кеткен 6000ден ашык 6,5 миң дейт атпаймынбы? Ошого 20 миллиард сомдон ашык акча кетет экен. Жүрөк ооруларга, жүрөк кан тамыр ооруларына, ошолорго диагноздоп, ошолорду дарылаганга жыл сайын 13 миллиарддан ашык сом кетет экен. Если биздин бюджет Кыргызстандыкы, мындай гипотетически 1 миллиард, 1 триллион деп коелу, ошондой болгондо 0,67% болгондо где-то канча болот деген, где-то бир 5-6 миллиард болот да, 6-7 миллиард пайда түшөт да. А зыяны 2 эле оорудон почти 33-34-35 миллиард кетип атпайбы? А калган ооруларчы деген, ага дагы деген ушу тамекинин зыяны бар да. Ушул нерсени биз коомчулукка жеткиргенде, ошол өкмөт дагы бул ишке тереңирээк көңүл бөлгөндө, жанагы закондорду чыгаруу маселесине келгенде өзгөчөчү деген. Биздин өкмөт деп мен бул эмеде именно биздин жогорку кеңеште айтып атам да.
ошондо мындан жыйынтык чыгыш керек да. Анан ушул жерде айтып кете турган нерсе, мындай деген суроо туулушу мүмкүн да. Ошончо акча өкмөт ошо здравоохранение, саламаттык сактоого бөлүнүп атабы деп. Жок. Анын көпчүлүк акчасы ошол оорулардын өздөрүнүн жакындарынын чөнтөгүнөн кетип атат. Себеби ошо дарыларды алыш керек, ошо исследование өтүш керек, компьютер өтүш керек, МРТ өтүш керек дегендей. Ошонун баардыгы. Анан эгерде ошону элибиз, журтубуз ошол кеткен чыгымдарды башкага жумшаса, значит биздин экономикалык жактан өсүшүбүз дагы бир топ тездейт эле деген нерсени алдыбызга коюшубуз керек да. Ошол акчаны эле 7 миллионго бөлсөң, калкка эле. Анан эже дагы сизге кайрылгым келип атат. Азыркы учурда ошол менин өспүрүм кызым бар. Анан көп угасың да баягы өспүрүмдөр арасында вейп эле электрондук тамеки аябай көп. Бул мода, бул чекпесе бир шылдыңдап буллинг кылышат, өспүрүмдөрдүн арасында көбүрөөк. Анан чеккендер болсо мына мен деп аябай мындай блатной деп коет го, өзүн бир мода сезип замандан артта калбаган элестетишет. Чекпегендерди сен эмнеге деп бир аз кодолошупчу. Анан муну эмнеге ата энелер уруксат берет десе, ата энелерде түшүнүк бар экен да, вейп электрондук тамеки кадимки тамекиге караганда зыяны аз деп. Бул канчалык туура түшүнүк? Жакшы суроону айтып турасыз. Чындыгында эле вейп электрондук сигареттин бир түрү да. Вейп деген бар, айкос деген бар, жана башкалар. Чындыгында эле мода болуп келатат. Ушу биздин ата энелер ошону жакшы түшүнбөй, балдарына да алып берип атканын да өз көзүм менен көргөм. Бул туура эмес түшүнүк. Электрондук сигарет болобу, насвай болобу, кальян болобу, кайсы вид болбосун тамекинин, баары абдан организмге зыян. Жанагы айтып кеткен 7000 уу заттардын баары организмге кирип, сиңип, жабыркатат кишини, ооруларга алып келет. Ошону баарыбыз түшүнсөк, жакшы болот эле. Жанагы вейптердин пайда болгон себеби биздин жанагы тамекин өндүрүштөр бир жерде турбайт да, дайым развитие болуп. Алар түшүнүк алышты. Биринчиден, жылыга тамеки чеккен кишилер, уш тамекиден жабыркап өлгөн кишилердин саны 8 миллион болуп атат. Жылыга. Ошондо жылыга ошончо киши кетип атса, жанагы тамекини алып аткан, сатып алып аткан потребителдер өлүп кетип атса, жылыга жок дегенде 8 миллион жаңы кишилер ошону сатып алышы керек да. Ал болбосо бизнес өлүп калат, туурабы? Өспөй калат. Ошондуктан алар жаңы маркетингдерди, механизмдерди таап келип киргизип атат да. Өндүрүштөр түшүндү. Жаш өспүрүм балдарды жанагы тамекинин циклына киргизиш үчүн алардын бир интерес пайда кылыш керек. Азыркы эпоха цифровизации. Балдардын баары смартфон кармайт. Андан кийин ошого окшош бир жаңы бирдемени таап келиш керек деп мурунтудан эле 30-40 жыл мурун эле ойлонуп, ошону даярданып келишкен да. Азыркы убакытта ошол электрондук сигареттерди таап киргизип, өңүн, жытын ошо балдарга жагымдуу болсун деп чыгарып, анан ошону модага киргизип атышат да. Алардын скрытый рекламалары көп, ошо биздин балдар ошону түшүнбөй, ошого кирип атышат. Үстүнө ата энелер да түшүнбөй да ошону алып берип атышат. Ошону баарыбыз ойлонуп, билип, бул электрондук сигарет бул безопасный эмес. Бул абдан терс таасири бар. Ошо баардык балдарга, кайсы киши чекпесин, баарына жаман бир терс таасирин көрсөтүп, ооруга да алып келишет. Албетте түрдө да. Ушул жерге кичине кошумча кылып койсо болот. Келиңиз. Мына, чтобы дагы эле жалпактыр менен түшүндүргөндө дегендейчи, ошо эне аталардын көпчүлүгү түшүнбөй атат да, информация азыраак болуп атат да деген, ошо кичинекейинен балдардынчы деген. Мисалы салыштырмалуучу, мисалы тамеки, ошо вейп да башкаларды, кальян,
бардыгы күйүп жолусу ызытылып анан кийин пайдаланып атпайбы? ооба түтүп Түтүп жолусу ызытылып, суу менен ызытылып, жолусу электрондук жол менен ызытылып, анан ошону энаталарга биз түшүндүрүшүбүз керек да, жалпы коомчулуккачы. Вот ингаляция. Биз дарыларды ингаляция кылып ооруп калганда назначить этебиз да. Коллегам пульмонологдор өзгөчө көп колдонот да. Дары жакшы организмге жетип сиңсин үчүн ошону ызытып, бугайландырып, таасирин күчөтүп атабыз да. А бул жерде ошол эле уулуу заттарды жанагы негизи кесичи тиги кийинки чыккан сигареттин түрлөрүндө именно ошо ызытып бугайландырып, значит ал еще көбүрөөк сиңип атат да организмге. Жанагы көнүп кетүү механизми, оорулардын көп болуу механизми, значит ошондой пайдаланганда жөн тамеки чеккенге караганда көбүрөөк болуп атат да. Ошону түшүндүрүшүбүз керек да. Анан мен акыркы кездерде сөзсүз түрдө ушул маселени коюп келатам да. Балдарды, кийинки муундарды, келечектеги муундарды ушул жаман нерседен алыстатыш үчүн илгери айткандай пайгамбардан сураганда 7 күн болдум, качантан баштап үйрөтөйүн десе, кеч болуп калыптыр, төрөлгөндө башташ керек эле деп дейт го. Ошо 5тен бел чыга элек кичинекейинен садиктен баштап үйрөтүш керек. Мектепке предмет катары сабак киргизиш керек. Ушул зергек жашоо боюнча, ошол зергек жашоо деген сабактын эң негизги мындайча айтканда задачасы, мындайча айтканда ошол тамеки, башка токсикоманический деген нерселерди пайдаланбоо, сергек ошолорду жана клей чытап дегендеп мынтип наркомания ошолор көбөйүп атпайбы деген, ошолорго каршы түшүндүрмөнү көбөйтө турган, ошолордун зыяндуулугун түшүндүрө турган сабак болуш керек да. Зергек жашоонун кандай пайдалуу экенин, канча зыян алып келе турганын, бул өтө керектүү нерсе азыркы замандачы. Физкультура деп киргизгенде илгертен элечи деген. Но азыр энаталардын арасында бир мода болуп кетти. Физкультурадан баласын, кызын бошотуп алыш үчүн кичинекей балдарды барып, эптеп справка алып келип өткөрүп коет, 2 саат баласы жөн эле жүрөт деген. 2 саат болот физкультура. Ошонун ордуна анда зергек жашоо деген сабакты киргизиш керек да. Бул ар бир мектепте, ар бир вузда, ар бир садикте боло турган нерсе болуш керек деген. Ушул нерсечи менин оюмча. Туура айтып кетти. Негизи биздин республикалык ден соолукту сактоо жана массалык коммуникация борборубуз, биз ушул специалисттер ошондой сабактарды чыгарганбыз, методикалык рекомендация. Көрүңүз канчалык нерсеси жасалып коюлган. 2014-жылы чыгарып, 6-класстан 11-класска чейин киргизгенбиз, бирок внеклассный урок болуп калды да. Учебный процесске киргизе албай койдук. Бул эң көп акча керек, каражат керек экен ага. Внеклассный кылып киргиздик. Ошол видео урокторду да жасадык, колдомону чыгардык, ар бир школго барып үйрөтүп да келдик. Анан мугалимдер өздөрү жыл сайын 10 саат ошондой зергек жашоо сабактарды өткөзүшү керек. Гигиенадан баштап психоактивдүү заттарды кирет, анан чоңойгондон кийин туура тамактануу, физикалык активдүүлүк керек деген, ментальное здоровье, репродуктивное здоровье деген сабактар баары бар. Анан кээ бир школдордо мугалимдер эң жакшы кылып ушунча ырахат аласың да карап, сонун кылып айтып берет. Ошондо окуган балдардын баары жакшы такылдап айтып берет. Кээ бир школдо болсо мугалимдер анча көп жакшы эмес, айта алышпай калып атат да. Колдомо бар, жок дегенде ушуну окуп эле өткөзсөң деле анча деле оор эмес болот, даяр. Бул нерсе жанагы биздин саламаттык сактоо тармагынан киргизилген внеклассный деген тиги окутуп атпайлыбы? Андай эмес, предмет катары кириш керек да. Что обязательный болуп деген кириш керек да. Мисалы, физика, математиканы өтүп атпайбы, биологияны? Ошол сыяктуу бул обязательный нерсе. Физкультура обязательный да.
тиги Минобразованиянын тармагындагы нерсе деген. Ошол жактан акча бөлүнөт. Ошо то есть бул саламаттык сактоо тармагынын жасай турган иши катары эмес, бул тиги билим берүү министерство ошол жакта билим берүү тармагынын сөзсүз түрдө окула турган предмети катары киргизилиши керек да. Рахмат. Эгерде курамы жөнүндө сөз кылсакчы, мисалы мен чегип көргөн адам эмесмин тамеки, бирок баягы ушул электрондук тамекилердин жыты бар дегенде, ошол жыты бул берки тамекидей же жана махорка сыяктуу сасыбайт. Демек бул зыян деген сыяктуу бир өздөрүндө талкуулашат экен да. Эгер жыты жок болсо эле, демек анын зыяны жок депчи. Ошол жыты эмне себептен адамдарды мында көбүрөөк тартып атат? Анан чын эле жыты бар, жагымдуу жыты бар болсо, ал жана махорка, кадимки илгерки тамекилердей зыян эмес болуп калабы? Жок, ошол курамында жана жакшы жагымдуу жыттарды полиароматический углеводороддор беришет да. Алар эң уу заттар, алар деле. Тескерисинче эле, кайра эле. Алар жагымдуу жыт бергенде деле өздөрү жанагы ысытылганда башка бир химикалык форманы калып алат экен да. Ошол формалар абдан зыян экен. Ошол зыян формалар организмге сиңип, жалаң эле ооруларга эмес, ДНКны да өзгөртөт экен да. Генди өзгөртөт экен. Ошол ДНК өзгөргөндө жалаң эле тамеки чеккен киши эмес, ушул ДНКсы анан кийин тескери өзгөрүлөт, ошондо тукум кууп бир башка ооруларга да алып келет экен да. Азыркы убакытта редкие заболевания деп атабызго, ошолор да көбөйүп атат. Жана сахарный диабет мисалы 10-15 жыл мурун кээде эле болсо, азыркы убакытта ар бир семьяда жөктөн эле бир киши сахарный диабет болуп ооруп атышат да. Ошол жанакы айтып кеткен курамдарынын баары, уу заттардын баары организмди уулантып, активдүү же пассивдүү жолу болобу, ошо уулантып ушундай бир жаман ооруларга алып келип, биздин калктын ден соолугун, келечегине ошо жаман зыян алып келип атат. Мейли ал кандай болбосун, бирок жалпы табак, тамеки, кальян, булардын баардыгында жанагындай курамында бар болгондуктан зыяны ошол бойдон кала берет. Толуктайсызбы? Ошол жана сурооңуз да деген мындай болот атат да, бул маркетингге ход болот атат да. Кооздоп коюу, мындайча айтканда, мисалы китепти деле, жакшы китепти сырты обложкасы начар болсо көп киши байкабай окубай коюшу мүмкүн да. Ошо сыяктуу эле сыртын жылтыратса, жаман китеп болсо деле өтүп кетип атпайбы? Мисалычы жаман картина болсо деле. Ошо сыяктуу эле нерсе да, бул маркетингге ход бир жагынан. Экинчи жагынан мен коллегам айтканына толук кошулам. Себеби дегенде өздөрү эле ошол жанагы жыт берүүчү, жыпар жыт берүүчү заттардын баардыгы жөнөкөй заттар эмес, алар жанагындай соединенияларды пайда кылат деп айтып атпайлы деген. Анан дагы бир нерселер бар. Мисалы смоланын содержаниясы азыраак бул сигаретте, жанагы облегченный сигареттер деп сатылып атпайбы? Ал мындай да, смола это часть ошол уулуу заттардын эле бир кичинекей эле бир бөлүгү да. А калган жанагы тяжелый металлы деп коебуз, оор металлдар, жанагы 3-4 бензопирен, нитраттар, аммиак тиги дегендердин курамда концентрациясы кандай болсо ошондой эле калат, өзгөрүшү жок да. Только мындайча айтканда бир нерсеге тамакчы, мисалы тамак жасасаңыз, тузун азыраак кылып койсо, калган составы өзгөрүп кеткен жери жок да, мисалы. Ошо сыяктуу нерсе болуп атат да. Бул своего рода баягы маркетингге ход, жанагы тамекини реализация кыла турган, тамекиден пайда тапкан. Бул өтө чоң, аябай дүйнөлүк шартта карасак өтө чоң индустрия да өзүнчөчү деген. Бирок ал ошол индустриялар уже өлкөлөрдүн мындайча айтканда деңгээлинен уже ашып чыгып, өзүнчө бир структура болуп кеткен нерселерде. Мисалы Кыргызстанды өзүңүз билесиз,
эгемендүүлүктү алгандан кийин экономиканы иштетебиз деп ремсма деп табаки комбинатында иштеттик, тигинтек минтек түштүктө тамекини өстүрчү, таласта өстүрчү, ошондо жана пестицидтерди, тигилерди, буларды колдончубуз. Ал өндүргөндө дагы ошол пайдаланган заттардын өздөрү дагы уулуу заттар көбүрөөк колдончу эсептеп көрдүк. Алардын период полувыведения деп коебуз, почвадан чыкканы өтө көп убакыт алат экен. 50 жылдан 75 жылга чейин убакыт алат экен, бул биринчиден. Эң эмеси жанагы уулуу заттар каяктан пайда болуп атат? Ошол ядохимикаттардын, пестицидтердин, тамекинин өзүнүн жаратылышы ошондой экен. Ошол именно керектүү заттардын арасына ошол именно жанагы оор металлдар, башка соединениялар кирет экен, ошолордун баары сорулат экен да. Ал кайерге өстүрсө дагы тамеки болуш үчүн тамеки өзүмдүгү ошолорду соруп алыш керек да. Анан ферментация алганда алардын баары концентрациясы күчөп, чогулуп, жанагындай зыянды калып келип атпайбы деген. Тамекиге көз каранды болуш үчүн адам канча убакыт чеккени жетиштүү болот? Же бул адамдын өзүнүн баягы организмине зависит этет. Анан адамдын нервине, мындайча айтканда, нервный типтер деп бөлүп коет эмеспи? Жеңил адамдар бат алынып кетет. Кээ бир адамдар бат эле көнүп кетет. Кээ бир адамдар, эрктүү адамдар керек болсо тыштап коет дегендейчи. Кээ бир адамдар бар деген, уже тыштап атып чарчадым дегендер бар эмеспи? Көбү угабыз го деген. Уже канча жолу тыштадым, тыштай албай эле кайра баштап коюп атам. Анан бир болор болбос үчүн иш үчүн деген кайра баштап койдук деп. Мен мисалы мактанбай эле коем, бирок мен дагы жаш кезде чекчимин. Бирок мен өмүрүмдө бир эле жолу тыштадым да. Ошойдон тыштадым. Быйыл уже 20 жылдан ашып кетти тыштаганыма деген. Анан буга эрк керек аябайчы деген. Анан мен ойлойм, биздин кыргыз эли эрктүү адамдар, эрктүү калк болобуз депчи деген. Келечегибизди ойлосок, көпчүлүгү может ушул биздин бүгүнкү берген маалыматтардан кийин ойлонушуп тыштай турган чечимдерди кабыл алат деп. Рахмат. Ушул тамекинин зыяны баягы эл арасында көбүнчө тамеки чекпеген айымдардын бети жаш бойдон калат деп бир өзүнчө стереотиптер, түшүнүктөр бар го, Ошол учур кайсы учурда байкала баштайт? Мисалы, тамеки чеккен адамдын бетинин өңү өзгөрүлүп, организмде өзгөрүүлөр болуш үчүн канча убакыт керек болот? Же бул иммундук системадан көз каранды болобу? Ар бир кишинин өзүнүн организмдин жаратылышына каралат да. Ошол мисалы кээ бир аялдардыкы бат эле 1 ай 1 жылдын ичинде эле, кээрлердики 10 жылда 15 жылда болуп калат да. Бирок жанагы айтып кетпедикпи, 7000 уулуу зат организмде ар бир клетканы уулантат. Ошо кожаны деле, терини деле уулантат. Ошол терибиз деле кан тамырлардан турат. Ошо терибизге деле кислород керек, тамак аш керек, азыктар керек. Ошол кан тамырлар ичкерип, жабыркап, бузулуп калса, ошол кан тамырлары менен жакшы азыктанбай калат да терибиз. Ошондуктан батыраак өңү бузулуп, баягы бырчтар түшүп, коллаген дегендер баары бузулуп, кишинин аял заттын өңү кубарып кетет да. Ошондуктан негизи аял затты айтсак, кыз башынан элестейбиз да. Ошо кыз төрөлгөндө эле өзүнүн яйцеклетка набору менен төрөлөт экен да. Анан ушул кыз убагынан баштап тамекини чегип баштаса, ошол яйцеклеткалар бузулат экен, кадимкидей эле ууланып калат экен. Ушунда суроо пайда болот да. Ушул яйцеклеткандай кандай бала төрөлөт деген. Анан кийин макул кыз чоңоюп, жанакы күйөөгө чыгып, чыккандан кийин азыркы убакытта көп жаш паралар бар, ошо балалуу болбой жатышкан. Бул деле ошол тамекинин себебинен болуп атат да. Боюна бүткөн кезде деле баягы боюнан түшүп калышы, замерзшая беременность деп айтабыз. Ошолорда пайыздары аябай көбөйөт экен да, 30%дан 70%га чейин. 30%дарды Японияда, Европада илимдерди өткөзгөн, илимий изилдөөлөр өткөзгөндөр көрсөтүп атат.
Кытай менен Америка болсо 60-70% көрсөтүп атат. Ошондой ооруларга жанакы тубаса ооруларды да пайда кылат экен. Заячья губа, волчья пасть деп орусча айтылат жана. Ошондой ооруларда жана башка жүрөк, башка тубаса оорулар аябай көбөйүп атат да жылдан жылгага. Ошондуктан биздин да кыздарга, айымдарга кайрылат элем ушу тамекини такыр эле чекпей койсоңор, эч качан оозуңарга албай, билбесеңер эң жакшы болот эле да. Чегип атканда айымдар болсо ушул түшүнүгүн өзгөртүп токтотушу албетте түрдө керек болуп атат. Чоң рахмат. Мукаш Идикулович, жогоруда айта кетпедиңизби, оор металлдардын айрымдары ушул тамеки аркылуу кирген, организмде чыкпай дагы кала берет депчи. Жалпысынан уу заттар организмден чыгыш үчүн канча убакыт керек? Ар бир заттын өзүнүн мындайча айтканда эмеси бар да, убактысычы деген. Кээ бир заттар көпкө кармалбай чыгып кетет. Мисалы, ошол эле никотинди алып көрсөкчү, эмне үчүн адам улам чеккиси келет? Зависимость пайда болот. Бат эле чыгып айланып ушундай болуп разрушаться этип турат, бирок ошон үчүн организм талап кылат дагы депчи дегенде. 2 сааттын ичинде чыгып кетет да. Кээ бир заттар бир нече күндөн кийин, бир нече жылдан кийин, оор металлдар, жана айтып атпаймынбы? Оор металлдар, мисалы, жана стронций, тигиби деген металлдар, алар почти өмүр бою накопление болуп чыкпайт да. Өзгөчө свинец, өзгөчө сөөктүү, бөйрөктүү, ушундай мээде эң керектүү, эми адамдын денесине кереги жок орган жок, бирок өтө мааниси чоң органдарда сакталып, ошолордо ар кандай ооруларды, ошолордун ичинен именно рак ооруларын дагы сөөктү оорута турган ооруларын ушундайларды алып келиши мүмкүн. Анан мен коллегам айткан нерселерге кошумча жанагы аял затынын ден соолугуна канчалык таасир берет деп атпайсызбы? Эми как эркек катары мен буга кичине кошумча кылып койсом болот. Во-первых, аял кишинин өңү коңгуродой болуш керек да. Тамеки чеккен аял заттын өңү өтө өңүнөн мурун биринчи үнү бузулат да. Үнү уже башкача тембр менен чыгып, уже коңгуродой үн жоголот. Бул бир сразу эле бир бат эле убакыттын ичинде бул пайда болот. Себеби дегенде түтүн, тамекинин түтүнү ошол жана үн чыгарчу теги голосовой связкалар аркылуу өтүп дегендейчи, өпкөгө кирип дегендей. Тырмактары, бул эми адамдын тырмагы, чачы, өңү, мындай териси бир адамдын кооздугун көргөзүп турат нерселер эмеспи деген. Ушунун баары өзгөрөт. Себеби дегенде тамекидеги 7000 зат, 7000 бычак катары ар бир клетканы сайгалайт да, мындайча айткандачы. Ар бир клетка, бир дагы клетка мындайча айтканда сыртта калбайт да. Анан адамдын ар бир клеткасы ушунчалык күрөшөт биздин ушул жаман адатыбызга каршы. Бирок ал жетпей калышы мүмкүн да деген. Кээ бир ошол орусча сопротивляемость деп коет эмеспи, организма низкий багы төмөн болгон, көп ооруган жаш кезинде же болбосо жанагы витаминдер жетишпеген убакыттар болуп калганда ошолордун жана улуу заттардын таасири өтө коркунучтуу абалга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн аял затын өңү дагы, түзү дагы, чачы дагы, тырмагы да бүт баары бузула баштайт да. Үнү да өзгөрүп мындай айткандачы, коңгуродой үнү трактордун үнүндөй болуп калат дегендей. Эми мен айтып атышым мүмкүн, бирок тамеки чеккендердин көпчүлүгү үнү өзгөрөт. Кээ бир адамдар ошол тамекини айымдардан көп уктум. Бул баягы семирип бараткандыктан чегип алдым, арыктайм деген ушундай бир кандай десем, актообу же ушундай үмүт мененби чегишет экен да, бул канчалык чындык? Ойлоп көрсөңүз, 7000 уу заттар уулантып атса, ошол киши семиреби? Арыктайт да, ооруйт, арыктайт. Бирок эми арыкташ үчүн ден соолукту сактаган подходдор керек да. Жанагы туура тамактануу, физикалык активдүүлүк, анан өзүн оорутуп, разрушение, ден соолукту разрушение жасаган подходдор туура эмес да. Ошондуктан бул негизи туура эмес ой да, түшүнүк.
арыктайм деген ой менен анын кереги жок. Керек. Жаш муунду жалпы кыргыз элин жогоруда сиз бир нече экөөңүз төртең айта кеттиңиздер. Кантип ошол сергек жашоо образына үндөйбүз, кантип тамеки жөнүндө маалыматтарды жеткиребиз, бул туура эмес дегендерди депчи. Балким ушул жөнүндө кошумчалар бар, анан биз саатыбызды жыйынтыктайлы. Эмне кыла алабыз дагы? Биринчиден ата эне үлгү болуш керек да. Ата эне өзү тамеки чексе, канча баласына тамеки чекпе деген жерде деле тамекини чегип алат. Ушунун биринчи үлгү болуш керек. Экинчиден үйдө сүйүү болуш керек, бири-бирин сыйлоо болуш керек. Ошол баланы инсан катары кабыл алыш керек да, ошондой мамиле жасаш керек. Баланын самооценкасын, өзүн жакшы көргөнү баалоосу керек да. Мисалы мен балдар менен ушу бала инсан катары сүйлөшөм да, бир жолу кызымдан сурап көрдүм. Силерде школдо тамеки чеккен кыздар балдар барбы десем, бириң бар деди. Сага сен да көрдүң беле десем, ой апа, мен өзүмдү ушунча жакшы көрөм, өзүмдү ушунча баалайм. Ошондой психоактивдүү башка заттарды такыр кызыкпайм деди да. Ушу кызыма абдан ыраазы болдум. Ошол баланы баалаш керек, инсан катары баалаш керек да. Ошондо бала жаман жакка ошондой түрткү менен барбайт да. Ошол эң негизги деп мен ойлойм. Үйдөгү атмосфера. Коллегам, ушул бул өзү көп тармактуу маселе да, чындыгычы. Анан ошонун эң башталышы, башаты, жооптусу үй бүлөнүн маанисин айтып атпайбы? Ошого кошумча экинчи жагы ушу как раз коомдук жактан таасир берүү. Жанагы биринчи садиктен баштап деген үйрөтүш керек, сергек жашоону окутуш керек дегенчи деген. Потому что эсеге дегенде ушул окутуу маселеси үй бүлөдөгү берген тарбия болсо, садикте, мектепте, вузда берген окутуу тарбия экөө эки нерседен туруп калат да. Анан ошон үчүн мен сөтөкө ойлойм, ошо үй бүлөдөн берген тарбияга толуктуу катары окутуу керек да, зыяндуулугун. Муну айтып атпайбы, ошол жанагы внеклассный дегенде сабак катары эмес, обязательный предмет катары киргизиш керек. Бул экинчи маселеси. Үчүнчү маселеси, бул жерде ошол сиздердин мисалы медиа массада коесуздар, тиги газета, журнал, телевидение, азыркы интернет, ушуларда ушул зыяндуулуктун көптөр эмес ойлордун эмнеден пайда болгонун деген толук жеткирип көбүрөөк айтып турса, информация берип, акыры бара-бара бир жакшы жыйынтыктарга келебиз да. Чоң рахмат. Эми ушул ден соолукту чыңдоо борбору, маалымат борбору тамекиге каршы күрөшүү бир курстарды чыгарып жүрдүбү же атай протоколдорду чыгарып жүрүштүбү? Балким ошол жөнүндө бир аз айта кетерсиз. Тамекини таштагым келет деген чечимге келген адам эмнеден башташ керек? Биринчиден докторго барышы керек. Жана айтып кетпедим, баары ошол машыгууларды билишет. Экинчиден ушул көп информацияны алып, ушунун өзүнүн түшүнүгүн өзгөртүрүш керек. Биз Бишкекте школа отказа от табака дегенди да киргиздик. Азыркы убакытта ушу башка центры семейной медицины ошолорго да киргизебиз деген ниетибиз бар. Жакшы. Анан ушул бир жакшынакай азыр диалог болуп беседа болуп атат да. Ушул тамекинин амалдуулугу боюнча да айтып кетет элем, жакшы жагы да бар экен, бир эле жагы. Амалдуулугу ушул тамекини киши чеккенде эле өлүп калбайт да, чеккенде эле ооруп калбайт. Акырындап ушул кишиге билдирбей ооруга алып бара турган жаман нерсе экен. Биринчиден, экинчи ошо тамекинин жакшы бир жери, тамекини тыштап койсо, организм өзү оңдоп кетет да, тазаланат. Ошондо
30-40 жыл чеккен кишилер 5 жылдын ичинде ошо тазаланып мурунку калыбына келип калат экен да, баягы тамеки чекпеген кишилердин деңгээлине келип калат экен. Ошон үчүн тамекини чекпейлик, өзүбүздүн ден соолугубузду сактайлык, чексек ошону токтотуп келечегибизге жакшы позитивдүү карайлык. Чоң рахмат. Биз болсо эфирди жыйынтыктайлы, соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, кыргыз элибизге өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздерди айтып коштошолу, анан мен акыркы сөздү айтып жыйынтыктайм. Сен айтам. Жандадан бери көп эле каалоону айтып кеттим. Ошол биздин кыздарыбыз өзүн өзү ойлоп, сыйлап, башкалардын түркүнчүк болбой ошо тамекини чекпесин. Чеккен айымдар болсо токтотсун. Анан негизи эле ошону түшүнүшүбүз керек да. Мисалы биздин аталарыбыз 100 жыл жашап, баягы тунук сезим, тунук акыл эс менен жүрүп кетсе деле, ошол аталарга биз жаман сөз айта албайбыз. Алар экинчи мировой согушка катышкан, ал убакытта эми тамеки чегип келишкен, кандай бир ушундай кыйынчылык менен жашашкан, тамекинин жаман таасирин билбеген кишилер болчу. Ошондуктан тамекини чегишкен. Бирок алардын сөөгү эң таза, ДНКсы таптаза болгонунан жакшынакай 100 жылга чыгып, жакшы эң аң сезим менен кайтып кетишти. Бирок алардын балдары, небере чөбүрөлөрү жабыркап калды. Ошол атабыздын ДНКсы бузулду да. Ага кошулуп, ташылып, ошо аталары чегишти, неберелери чегип атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн калктын келечегин ойлошубуз керек. Ошондуктан жанакы тамекини чекпегенге ошону сатып албай, жакшы сергек жашоо менен жүрүп алышыбызга өзүбүзгө жардам беришибиз керек. Чоң рахмат. Мукаш Идикуловичти баягы ооруканадан тышкары көргөндө, бул башкагы ооруканага барганда, ошол онкологиялык борборго барганда, ахалатчан, башка жакта көргөндө, баягы оорулуу адамдарды кабыл алып, алардын жакындарын ыйлагандарын көргөндө, бул мындай башкача сүр, башкача коркунучту берет го. Мен дагы өзүмдүн папам, атам менен, анан кайнатам менен барып калдым. Мукаш Идикуловичке барып көрүнүп кеттик элек. Анан ал жерде көргөндө чын эле кире беришти. Азыр барбы жокпу билбейм. Ошол сүрөтүңүздөр сүрөт турат, өпкөнүн сүрөтү тартылган, анан тамеки канчалык зыян, рак оорусу эмнеден пайда болгонун, ошол сүрөттөрдү көрүп, анан ошол жерде отурган мотурайган балдардын атасы ооруп калган келинчектеринин ыйлаганын көргөндө кадимкидей заманан курулат да. Анан алып аткан адамдарга айткым келет, өлүмдү эмнеге сатып алып атасың ушул акчага деп. Азыр билбейм тамекинин пачкасы канча сом турат. Эми болжол менен 200 сом болсо деле айына 6000 сомдун тамекисин чегип коет экен да. Эгер бир пачка чексе, 6000 сом азыр минимальный пенсия деле 6000 эмес го деме, андан азыраак да минимальный делечи. Анан пенсияга даже ошол да жетпей калат да. Эгер ошону тескерисинче мотурайтып, жашылча жемиштерди алып келип небересине берип койсо, балдарына берип койсо, бул канчалык пайда болмак. Мукаш Идикулович, келиңиз, сизде сөз. Эми мен азыр коллегамдын айткан сөзүнө, сиздин айткан сөзүңүзгө кошулуп мен айтып кетким келет, жалпы элгечи деген. Биздин кыргыз эли эмнеси менен өзгөчөлөнүп келген. Жанагы алакандай болсок дагы канча кылымды басып дегендей кыргыз эл байыркы элдердин катарына кирет экенбиз. Түгөнгөн сайын түтөгөн деген сөз бекеринен эмес да. Бул намустуулугунан, ушул ден соолугун, элин сактагандыгынан, ушул кылымдан кылымга узарып өчпөй келаткан элбиз да. Анан мен ойлойм, эгерде ушул көпчүлүктү биз сиздердин жардам менен ушул тамекинин зыяндуулугу экенин, башка улуу заттардын, башка туура эмес адаттардын зыяндуулугу экенин жеткиликтүү кылып түшүндүрсөк, элибиз менин оюмча башкаларга караганда бат түшүнүп, туура чечим чыгарып, бала чакасына берген тарбиясы, окууда берген тарбиясы, ушулар деген туура жолго алып келет дагы, натыйжасын берет деген үмүттөмүн да. Анан азыркы кезде көпчүлүк
ушул тамекини таштагандар элдин арасында да көбөйүп баратат. Азыр ошо коллегам айтып кеткендей, жанагындай мектептер атайын тамекини таштагандар үчүн жардам катары биздин институтта ошондой кабинет бар. Тамеки таштайм дегендерге жардам берүү, ошолор таштагандарга жардам берүү. Себеби бул өзү көпкө чейин жардамды талап кыла турган зыяндуу адат экен да. Анан жалпы элибизге ошол каалар элем деген ушул сиздердин кылып аткан, биздин кылып аткан аракетти колдоп, өзүнүн элибиздин мындай жогорку сапаттарын көргөзсөк, биздин коомдо мындай көрүнүш батала саят депчи. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Бул маанилүү, өтө керектүү тема. Себеби дегенде ошол жаш муундун, өспүрүмдөрдүн тамеки кармап жүргөнүн көрүп кадимкидей коркосуң. Алар биздин келечегибиз да. Алар өлкөнүн келечеги, алардын ден соолугу, алардын эмгекке жарамдуулугу, булардын баары биздин экономика, биздин мамлекеттин келечеги. Ошондуктан учурдан пайдаланып мен дагы ар бир ата энеге кайрылгым келет. Өзгөчө эгер сиз өзүңүз тамеки чегип, анан балдарыңызды ай чекпе десеңиз, анда бул окшошпой калат, иштебейт. Ата эне жогоруда Анара Жумабековна айткандай, биринчи өзү үлгү болушу керек. Андан кийинки кезекте кандай коомдо жүрөт, кимдер менен дос, үйдө мээрим, үйдө камкордук жетиштүүбү, балаңыздын бош убактысы эмне менен өтүп атат, балаңыз кандай адамдар менен дос болуп атат, мына ошонун баардыгына көңүл бурсак жакшы. Экинчиден, улуу муунда эле биз баарын билебиз, акылга алчап түшүнөбүз, бирок эрким жетпейт дейбиз. Келиңиздер ушуга каршы күрөшөлү, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрөлү. Бул теманы мен атайын тамеки акырындык менен өлүмгө алып келеби деп койдум. Бул да бекер эмес, анткени жогоруда уккандай тамеки мээ, чач, тырмак, көрүнө турган тери, көрүнбөгөн ички органдар, клеткалык деңгээлде ДНКны бузганга чейин терс таасири бар. Ошондуктан өзүңүздү акырын өлүм менен өлтүрбөңүз, өзүңүздү сактаңыз. Мен болсо баарыңыздарга ден соолук каалайм. Жана бүгүнкү эфирдин конокторун дагы бир жолу кайталап кетким келет. Бүгүнкү биздин эфирдин коногу Бейшимбаев Мукаш Итикулович болду. Улуттук онкология гематология борборунун көкүрөк оорулар бөлүмүнүн бөлүм башчысы, онкохирург. Рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Жана ден соолукту чыңдоо жана маалымат борборунун врач-пульмонологу, медицина илиминин кандидаты Калиева Анара Жумабековна болду. Сизге да чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Сиздерге да чоң рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат. Достор, сиздер менен коштошом. Суроолор болсо ылдый жакка комментарийге жазыңыздар. Can't get up, so. Мен Калиева Анара Жумабековна, врач-пульмонологмун, медицина илимдеринин кандидатымын. Азыркы убакытта республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникациясынын борборунда иштейм. Мен Бейшимбаев Мукаш Итикулович, медицина илиминин доктору, профессормун. Кыргыз улуттук онкология жана гематология борборунда көкүрөк оорулар бөлүмүнүн башчысымын, онколог хирургмун. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачмын. Күнүгө бир эле тамеки чексе эч нерсе болбойбу? Бул туура эмес. Бир тамеки деле бул аскыртуу. Бир тамекиде деле 7000 узаттар бар. Ошондуктан бир тамеки чегесизби, 100 тамеки чегесизби, ошондой эле өзүңүздү өзүңүз улантасыз. Ошондуктан чекпеңиз такыр эле. Азыр убагыңыз. Тамеки өтө коркунучтуу эмес. Чеге берсең болот. А наркотиктен сактаныш керек. Бул чынбы? Тамеки коркунучтуу эмес деп ойлоштун өзү коркунучтуу болот да. Себеби мындай жатканда айтпадыкпы, 7000ден ашык улуу заттар бар деп, анан аларды уу эмес деп түшүнгөн менен барабар болот да. Мен арыкташ үчүн чегип жатам. Тамеки мага жардам береби? Жок, жардам бербейт. Арыкташ үчүн туура тамактануу керек, физикалык активдүүлүк керек. Анан өзүн уулантып, ооруга алып барып кубарткандан көрө, арыктап кубаргандан көрө, андан көрө тамеки чекпей, жакшынакай ден соолукту сак ыкма менен өзүн өзү жакшы кармап жүрүш керек. Мен тамеки чегем, бирок сергек жашоо образ менен жашаганга аракет кылам. Сиз кандай дейсиз ага? Биринчиден тамеки чеккенин өзү сергек жашоого кирбейт. Сергек жашаган киши тамеки чекпейт. Демек, өкөнү айкалыштырууга мүмкүнчүлүк жок.
ойлогонуңуз өзү жакшы, бирок ошону аткарбаганыңыз жаман да. Мисалы, спорт менен заниматься эткендердин бири да тамеки чекпейт. Мен стресс, нерв болгондо тамеки чегем. Нервим тынчтанып калат. Бул чынбы? Бул деген миф. Ушу кишилер көнүп калганда чындыгында эле ушул стресс болгондо тамеки чексем өзүмдү өзүм жакшы сеземби деген. Тамекинин ичинде никотин жана башка уу заттар кирет. Никотин өзү центральный нервный системаны разрушать этип, бузуп, ошол стресске келтирет. Ошондуктан бул миф туура эмес. Көп жылдан бери тамеки чегем. Каалаган күнү таштап коем деп ойлойм. Сиз кандай карайсыз? Эгерде сиз качан кааласаңыз таштап коем деген оюңуз бар болсо, үмүтүңүз чоң экен, ошол ишке ашсын. Бирок аткарбаганыңыз сиздин эркиңиздин жоктугуна билдирет. Себеби азыр кичинекей бала дагы билет, бул тамекинин зыян экенин жана тамекинин составында 7000ден ашык уулуу заттар бар экенин. Улам бирди чексеңиз экини талап кылат, экини чексеңиз 4тү талап кылат. Бул геометриялык прогрессияда сизди муктаж кыла турган нерсе да никотин. Мен тамеки эмес, электрондук тамеки чегем. Эч нерсе болбойт да. Туурабы? Электрондук сигареттер, вейп, айкос жана башка түрлөрү бул деген баары тамекинин түрлөрүнө кирет. Ошондуктан ал деле никотин, кымты жана башка уу заттарды, ошондуктан бул туура эмес. Вейптер деле эң жаман ооруларга алып барышат. Турмушка чыгаарда тамекини таштап койсом, балам нормалдуу эле төрөлөбү? Канчалык эртерээк таштасаңыз, ошончолук сиз кийинки муундун ден соолугунун чыңыраак болушуна себепкер болосуз. Бул тамекидеги заттардын кээ бирлери ошол генге таасир бере турган заттар бар. Канчалык эртерээк таштасаңыз, ошончолук ошол коркунучтан бала чакаңызды, небере чөйрөңүздү арылтасыз. 10 жылдан бери тамеки чегем. Сонун эле жашап жүрөм го. Бул тамекинин айлыкердиги, орусча айтканда коварство. Акырындап ошол ооруларга алып барат да, билдирбей. Ошондуктан 10 жылда болобу, 15 жылда, 20 жылда болобу, албетте түрдө кандай бир ооруга чалдыктырат. Ошондуктан тамеки чекпегиле, өзүңүздүн ден соолугуңузду сак кармагыла. Азыркы тамекилер жаңы технологиялар менен жасалат. Зыяны махоркада эмес. Чынбы? Бул оюңуз туура эмес. Себеби бир тамашага тарайтып коеюн. Кыргызда бир макал бар эмеспи? Ак итте, кара итте баары бир ит депчи. Ал жанагы азыркы заманбап аппаратуралар менен мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып чыгарган тамеки менен теги махорканын айырмасы да жок. Баягы 7000 уулуу зат кандай болсо ошондой эле бар да. Салам достор. Мен Алмаз. Мен Эрлан. Эксперимент. Ылдый жака лайк белгисин басыңыз, сөзсүз. Комментарий жазыңыз. Андан тышкары досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Instagram баракчасында күтөбүз, катталыңыз. Ошон менен чогуу жакында биздин тамекине кантип таштайм деген курсубуз башталат. Сизди чакырабыз.